комиссиясы буларды алып салса дагы, мыйзамды бузса дагы, булар мыйзамды бузуп жүрүп кайрап келтирип өздөрү бастап этип алышты. Сайланова менен Атамбаевдин, Текебаев менен Атамбаевдин, же Отунбаева менен Атамбаевдин ортосунда конфликт эмес. Бул позициялардын кагылышы. Бул ак менен каранын күрөшү. Багыты өзгөрүлө баштады. Алар чындыкты коргой албай калышты. Алар чындыкты сүйлөй албай калышты. Алардын оозуна талкан түштү. Алардын оозуна суу толду. Жана биздин конституция жоолду деген чыр кара имиджди, жаман имиджди. Мындан 2 эсе чоң алып турган жигит азыр түрмөдө. Ал коомчулукка кайрылып атат. Сапар Исаков мени алдап кетти. Мен эмес ошол күнөдө акчаны ошондон сураш керек деп. Бүгүн Кыргызстанда жымжырт күнү. Ошондуктан бир партияны же талапкерди канчалык жакшы көрүп же жаман көрүп жатсаң дагы ал тууралуу айтканга болбойт. Кимде ким партия же референдум деп айтып жиберсе мыйзам астында жооп берип калышы мүмкүн. Эфирде апта көрсөтүүсү. Студияда Болот Абдыжапаров. Саламатсыздарбы? Өлкө башчысы кезексиз өргүүгө чыгып кетти. Эмне себептен чыкты, кайсы жакта эс алат? Бул тууралуу басма сөз кызматы маалымат берген жок. Президент өргүүгө чыккан күнү эртеси эле өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Жалал Абадка кетсе, Чындыбай Турсунбеков Таласка сапар тартып, борбордо бир дагы жетекчи калбай калды. Бул азыркы кырдаалда жол берилбей турчу нерсе. Себеби ар кандай саясий күчтөр бар, терроризм сыяктуу коркунучтар бар. Анын үстүндө шайлоо деп саясатчылар менен саясий партиялар кырды бычак турушат. Милиция жалданган таксистерди токтотконго кудурети жетпей жаткан мезгилде бир нерсе болуп кетсе эмне болот? Ошондуктан кол башчы жок болсо, жок дегенде аткаруу бийлигинин же мыйзам чыгаруу бийлигинин башчысы Бишкекте болуш керек дегендер бар. Ал эми президент кайра эле өргүүгө чыга береби? Эсептеп көрсөк, ушул жылы 4 жолу эс алыптыр. Мамлекеттик жогорку кызматтын адамы болуп эсептелгени менен президент деле кадимки жарандардай эмгек кодексине баш ийип иштеш керек да дегендер бар. Президент Алмазбек Атамбаев 5 декабрдан тарта кайрадан белгисиз мөөнөткө эмгек өргүүгө чыкты. Бул жолу ал 2040 жылга чейин өлкөнүн туруктуу өнүгүү стратегиясын жаза турганын 1 декабрдагы жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйынында айткан. Баары шында деле мени 17 жылга чейин өлө албай атып жашап эмне кылабыз деп. Мына Кудай буйруса азыр отпуска алып туруп жазып баштайын деп атам. Туруктуу стратегияны 2040 жылга чейин. 2040 жылы Кыргызстан чоң бир юбилейин өткөрөт. Кудай буйруса 2040 жылы Кыргыз каганатынын 2200 жылдыгы болот. 5 жыл бою эч ким бул стратегияга ишенген жок. Баары сындашты. Өргүүгө чыгарым менен дароо баштайм деген президент бүгүн өргүүсүнүн 5-күнүн узатты. Сөзүнө туруп стратегия жазуу планын ишке ашырып жаткан жатпаганы өзүнчө кеп. Бирок анын бул аракетинен майнап чыгабы? Кеп ошондо дегендер четтен чыгат. Анткени буга чейинки коомду дүн көтөргөн өлкөнү туруктуу өнүктүрүүнүн 17 жылга чейинки стратегиясы эмне кылып берди? Кайсы жагынан жыргадык? 3 жылдык программаны ишке ашыра албай жатып, 20-30 жылдык жасоо деги акылга сыйбагандык дешет айрым талдоочулар. Мен ачык эле айтам, бул баягы кыргыздар тилемизүү деп айтат да. Мына 2013-2017 жылдык президенттик стратегия деп баарыбыз чуулдаганбыз, баарыбыз ура кыйкырганбыз. Мына ошол 3 жылдык, 4 жылдык стратегия дээрлик экономикалык блогу эчтик аткарылган жок. Калды ошо боюнча, унутулду. Анан эми ошол стратегия эмне болду деп эл сурабасын деп мен биратоло 40 жылга жасап коем деп эле мындай бир тилемизип алдагандыкта, негизин алганда 40 жылдык программа деген ал болбойт. 3 жылдык программа жасай албайт, 40 жылдык программаны кантип жасайбыз? Ал эми элдин, мамлекеттин бардык жоопкерчилигин мойнуна алган эң маанилүү адам катары президенттин тез өргүү алып, айрыкча элдин, өлкөнүн тагдыры чечиле турган шарттарда белгисиз мөөнөткө эс алууга чыга качканы анын дарегине айтылган сын пикирлердин санын дагы көбөйттү. Биздин жогорку кеңештеги депутаттарыбыз 9 декабрга чейин үгүт насаат иштерин жүргүзүү үчүн аймактарга тарап кетти деп. Бул туура эмес. Бул административдик ресурсту пайдалануу да. Мына президент баш болуп өзү дагы эмгек өргөсүнө чыгып, бир 40 жылга чейин өнүктүрүү боюнча стратегиялык бир эмгек жатам дейт. Алмазбек Шаршенов өзү кечирип гана коет экен. Өлкөнүн абалы ушундай болуп атса, парламент айлап аны кыдырып кетти. Сиз болсо эмгек өргөсүнө чыгып кетип жатам десеңиз, өлкөнү ким башкарат? Мындай ойлонуш керек да.
Эске салсак, президент Атамбаев буга чейин 3 ирет, тагыраагы ушул жыл ичинде эле жалпысынан 4 жолу эмгек өргүүгө чыккан. Жыл башында февраль айында кыска мөөнөттүү эс алууга чыгып Индияга барып келген. Андан соң 25-майда чыккан. Ал эми көпчүлүктүн эсинде калганы Нью-Йоркко бара жатканда саламаттыгы начарлап, Стамбулдагы аэропортко шашылыш конуп, медициналык кароодон өтүү шылтоосу менен 10 күндүк өргүү алгандыгы болду окшойт. Эми болсо стратегия жазам деп белгисиз мөөнөткө кетти. Мындан улам дегеле президенттин каалаган мезгилде өргүүгө чыгуусу эмгек кодексине туура келеби, жокпу деген суроо туулат. Юристтер болсо президент да катардагы жаран сыяктуу мыйзамга баш ийүүсү, демек 11 айда бир жолу эмгек өргүүсүнө чыгуусу керектигин айтышат. Президент баш болуп жөнөкөй адамга чейин баардыгыбыз мыйзамдын чегинде жашап, мыйзамдын чегинде өргүп, мыйзамдын чегинде иштешибиз керек. Президенттен тартып жөнөкөй адамдарга чейин баардык эмгек өргүүсү же болбосо башка мынагу ден соолугуна байланыштуу же жанагындай кыска мөөнөткө өргүүгө кете турган болсо баардыгы эмгек кодексинде көрсөтүлгөн. Ошол негиздер болгондо гана чыгат. Бирок жылына 4 жолу, 5 жолу каалаган убакта, каалаганда отуруп алып эле ишин таштап коюп алып, резиденцияда отуруп же үйүндө отуруп иштеш деген бул коомго жат нерсе. Муну мыйзамга бузуу деп эсептелинет. Такталбаган маалыматтарга караганда, учурда Атамбаев Америкада дарыланып жаткандыгы айтылууда. Бирок президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Усенов бул маалыматты четке какты. Ал ортодо жалпыга маалымдоо каражаттарында Атамбаевди декабрдын 2-жарымында Өзбекстанга бара тургандыгын жазып чыгышты. Динар Турдугулова, Ринат Эляманов, Сентябрь. Тойго барсаң деле, ашка барсаң деле, Куран окутуп барсаң деле элдин сүйлөшкөн темасы бирөө. Атамбаев менен Текебаевдин тиреши. Эрегиште эр өлөт деген сөздү кыргыздар бекер айтпаса керек. Кыргыздын белдүү жигиттери кармашып кеткенде, аксакалдар ар дайым ортого түшүп, элдештирип келишкен. Анан 6 айдан бери бир дагы аксакал ой жигиттер койгула деп койбогону уят. Эч болбостон кеч болсун дегенде илгерки КДК кыймылы жана коомдук ишмер Турсунбек Акун Алмазбек Атамбаев менен Өмүрбек Текебаевди элдешүүгө чакырды. Кийим айкөлдүгүн биринчи көргөзөт деп көз салып турсак, бийлик тараптан эч ким келген жок. Ал эми Өмүрбек Текебаев Алмазбек Атамбаев үчүн эмес, КДКнын чакыруусун жерге калтырбай келгендигин айтты. Бул элдешүү кимге керек эле? Бардыгын документтештирип, тастыктап берип, эл алдында жүзү жарык жүргөн. Бул эки адамдын кармашы эмес, позициялардын тиреши деген Өмүрбек Текебаевкабы же улам бир былыгы чыгып, өзү болбосо өзүнүн жанындагыларынын былыгы чыгып, элдин ишенимине күндөн күнгө кетип жаткан, жеке ичкүптүсүн мамлекеттик деңгээлде түшүнгөн Алмазбек Атамбаевкабы. Акыркы кездерде бийлик менен оппозициянын тиреши курчуп кетти. Айрыкча мындай кыл чайнашкан кармашуу президент менен эл өкүлү Өмүрбек Текебаевдин ортосунда жүрүп жаткандыгы белгилүү. Баленин бардыгы Алмазбек Атамбаевдин эгемендүүлүк майрамындагы оппозициянын дарегине айтылган ачуусунан башталгандыгын коомчулук жакшы билет. Первая наша встреча в ночь 7 на 8 апреля 2010 года я был против создания временного правительства. Я был против того, чтобы так спешно меняли Конституцию. Өз сөзүндө Алмазбек Атамбаев кээ бир саясатчыларды гана сындабастан 2010-жылдагы убактылуу өкмөттү Роза Отунбаеванын мыйзамсыз шайлангандыгын айтып, элдин оозун ачырды. Тарыхты унуткусу келген өлкө башчысынын сөзүнө ошол кездеги убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү дароо жообун узаткан болчу. Элди куттуктоонун ордуна оппоненттерин шыбаган өлкө башчысы өзүнүн мурдагы үзөңгүлөштөрүн ачык айкын асылууга өттү. Бирок Атамбаев издеп жүргөн коррупция өзүнүн айланасынан чыгып, Өмүрбек Текебаев тарабынан улам жаңы иштер коомчулукка ачыктала баштады. Бул менен президент анын айланасындагылардын кадыр баркы түшүп, элдин нааразычылыктары күчөдү. Элестетем өскөн жерим ар ташымды курман кылам мен сен үчүн өз башымды. Албетте саясий чыңалуунун мындай деңгээлге жетишине өз убагында туура маалымат бербеген бийликчил маалымат булактары да себеп болду. Анткени алар оппозицияны бир жактуу каралаган материалдарды байма-бай берип, коомчулукту ишендирүүгө аракет кылды. Натыйжада саясий тиреш токтобой, тескерисинче татаалдашып кетти. Ошентип мамлекет башчысы менен эл өкүлүнүн позициялар кармашы коомдо ар кандай пикирлерди жаратууда. Бул аптада КДК кыймыл эки тарапты элдештирүүнү көздөп, диалогко чакырды. Мына бийликтин өкүлдөрү башта келген жок. Жок, мына депутат жок, өкүлдөр жок, аппарат президенттен жок.
бийликтин баягы мен деген өкүлдөрү жок. Өз сөзүндө Текебаев КДК кыймылынын чакыруусун таштабай келгендигин айтып, бул жолугушуунун тарыхый маанилүүлүгүнө токтолду. Ал буга чейин Марал радиосунда берген маегинде да Атамбаев менен диалогко барып достошуп, туугандашмак билем деген сөзүн билдирген болчу. 1 декабрда Атамбаевдин итоговый деп аталган пресс-конференциясын берди. Мен жакшы түшүнбөдүм. Ал 1 жылдын жыйынтыгын айттыбы же бүт президент болуп иштегендеги жыйынтыгын айттыбы, мындай түшүнүксүз болду. Бирок ошол жерде бир моментти мен ачык белгилегим келет. Оппоненттер менен диалогко келип, жалпы коомду консолидация кылып, ынтымак кылып бириктиргенге мен ниетти байкаган жокмун. Ошон үчүн бүгүн бул жерде бир дагы мындай өкүл жок. Эч бир деңгээлдеги. Ал жерде ушул 31 августтагы сөзүм абдан туура сөзүм болгон. Керек болсо азыр дагы айта аламакмын, өкүнбөйм. Ошону айтышым керек эле деп мындай айтты. Бул позиция. Бул чыдамсыз позиция. Эч ким менен сүйлөшкүсү келбеген позиция. Өзүм билем деген позицияда. Коомчулукта ажоонун ачык диалогдон баш тартып, күтүүсүз эмгек өргүсүнө чыгып кетиши ар кандай ойлорго жем таштады. Айрыкча жарандык коомдун өкүлдөрү бийлик оппоненттерине басым көрсөтүү жолу менен гана маселе чечебиз деген оюн таңуулап жатканы келечектеги чоң катачылыктардын бири деп эсептейт. Булар биринчиден оппозицияны карата мындай сүйлөшүү жолу менен эмес, аларды басымтуу, аларга басым жасоо менен гана, ошол ыкманын гана аларды жок кылыш керек дегенге чейин барып жатышат. Бул албетте абдан өкүнүчтүүсү. Анткени буга чейин Акаев те, Бакиев те ошондой ыкманы колдонуп, бирок жыйынтыгы кандай болгонун биз баарыбыз көрөбүз. Бир кездеги легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов эрегиштен эрөлөт деген макалды карманып, кемеңгерлик, улуулугу менен эки тараптын элдешүүсүн каалап жүргөн, бирок бийликтин ачык диалогдон качып келбей коюшуна нааразы болду. Туура айтылган сөздөрдү бийлик башы көтөрө алабы, көтөрө албайбы? Маселе анда эмес. Кемчилдиктерди айтып коюу ар бир инсандын милдети. Болгондо да акыл эстүү тажрыйбалуу кишилер кемчиликти көрсөтө айтпаса, мамлекеттик түзүлүш туура эмес жолго түшүп калат. Мына ошого аракет кылып, Турсунбек акындын аракети ушунда болуп атат. Мен Турсунбек сени туура түшүнөм. Ушул жерге бир ортого салып сөздү, бийликти да угуп, оппозицияны да угуп, бизге окшогондой нейтральный кишилерди да угуп, мамлекеттин мындан аркы жолун оңдоп алсак деген. Ал эми кээ бир талдоочулар учурда Алмазбек Атамбаев өлкөнүн бардык тармагын кризиске кептегенин айтып жүрүшөт. Андыктан өлкөдө саясий чыңалуу болуп турганда диалогду оппозиция эмес, бийлик уюштурууга кызыктар болуш керек эле деген оюн билдиришет. Кыргызстанда экономика жагын алабызбы, бөлөк тармактарды алабызбы, бардык жакта системный кризиске айланып келатабыз да. Ошол азыркы убакта бийлик менен элдин өкүлү болгон оппозициянын ортосунда сүйлөшүү гана керек. Бийликтин айтканын оппозиция укпай, оппозициянын айтканын бийлик укпаса, бул мамлекеттин талкаланышына алып келет да. Буга чейин Өмүрбек Текебаев Алмазбек Атамбаевдин баш мыйзамды одуна бузуп жаткандыгын 6 жыл ичиндеги кетирген бир топ катачылыктардын аргументи фактылар менен айтып келет. Нарын шаарынын шайлоочулары менен болгон жолугушууда Атамбаев менен элдешип албайсыңарбы деген суроого депутат Текебаев төмөнкүдөй жооп берди. Бул конфликтте адилеттүү позицияны элеген адамдар жеке адамдардын ортосунда Сайланова менен Атамбаевдин, Текебаев менен Атамбаевдин, же Отунбаева менен Атамбаевдин ортосунда конфликт эмес. Бул позициялардын кагылышы. Бул ак менен каранын күрөшү деп айтып отурат. Бардык нерсе толуп чегине жеткенде бир күнү жарылат экен. Казактар муну шишеси толот деп коет экен. Чындыгында эле өлкөдө ак менен каранын, жалган менен чындыктын кармашы жүрүүдө бийликтин диалогко келбегендиги, анын негизги саясий оппоненти болгон Өмүрбек Текебаевден утулгандыгы катары баалашууда.
Саясатқа обон деген терминди белгилүү саясатчы кино режиссер Раматлык Доронбек Садырбаев киргизди. Ар кимдин заказын аткарып митингге чыгып, ажаанданып, бетин тытып чуркап жүргөн аялдардын тобун организованный бабы особого назначения деп ошондо эле таамай атаган. Саясий абал курчуп, саясатчылар эки жаат болгондо обончу аялдардын күнү тууйт. Кимиси көбүрөөк акча берсе ошонуку чын деп, анын каршылашын беттен алып ит кылат. Ошондуктан обончу катындарды акчалуу саясатчылар гана эмес, бийлик өкүлдөрү дагы өз пайдасына колдонуп келет. Мурда обончу аялдар көчөдө эле кыйкырып жүрө турган болсо, азыр парламенттин ичине дагы кирип кеттир. Президентке же бийлик өкүлдөрүнө тил тийгизип сүйлөп алсаң өлдүң. Биринчи ошол аялдар чыгып айбириңди айрандай төгөт. Анан уюшуп алышып, жакпаган депутаттарды парламенттен кантип узатып коюуну дагы талкуулашат экен. Бул Асыл Жаманова деген нарындык айым. 2014-жылдын 25 августунда Нариман Түлеевдин боштондугун талап кылган эмгекчил айылында болгон жыйналышта сүйлөп жатат. Ал жерде Алмазбек Атамбаев нарындыктардын үнүн угуп, Түлеевди дароо кое берсин, болбосо жолтособуз дейт. Оюмду айтсам, мисалы үчүн Тегиртоо коому Нариман үчүн эле Наримандан ичип жеп алып жолтосуп атат. Наримандын артынан момтуп атышат эмгекчиликтер деп туура эмес түшүнүп жүрүптүрмүн. Көрсөм, ак жерден күйгүзүп коюучу бийликтер чыга келип турбайбы? Биз жыландын башын алдып Бакиев кетти десе, айнын куйруктары, колдору, буттары жүргөн турбайбы, туурапчы. Ошол эле Асыл Жаманова 20 күндөн кийин 2014-жылдын 15-сентябрында Бишкек шаарына келип Акипресске маалымат жыйынын өткөрүп, Нариман Түлеев элди дүрбөтпөсүн, тынчтык керек, жолду тоспосун деп жатат. Биз мынундайбыз, баатырлар, бүгүнкү күндө стабилдүүлүктү сактайбыз. Өзүбүз алып келген бийликти эмне үчүн өзүбүз жардам берип сактап калбашыбыз керек. Ошондуктан биз бирикпесек, башка бир күчтөр айырып кетсе, кыргыз эли каяка барабыз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бизге андай-мындай митингдин, жолтоосунун кереги жок. Демек бийлик өкүлдөрү Нариман Түлеевке караганда көбүрөөк акча берип койгон. Мындай көрүнүш Нарында гана эмес, Ошто, Жалалабадта, Таласта, Чүйдө бар. Бийликти сындагандар чогулуш өткөрсө эле, уюшкан аялдар менен эркектер бизге тынчтык керек деп ажылдап чыга калат. Кээде кол салып жиберген учурлар да болот. Алардын тынчтыгын эч ким бузган жок. Талаага барып жыйым теримди кыла бер же башка оокатыңды кыла бер. Жок. Так ошол оппозиция уюштурган иш-чара аларга жолтоо болуп туруп алат. Болду. Түшүнүктүү болду. Депутаттар жаман экен, түшүнүктүү. Эки күн мурда Атамекен фракциясынын депутаттары Нарын шаарынын тургундары менен жолукту. Кадимкидей эле жолугушуу. Бир маалда эле баягы уюшкан аялдардын тобу кыйкырык сүрөөн кылып, бизге тынчтык керек деп баштады. Кеткиле, сүйлөбөгүлө деп киришти. Булар ким тарабынан эмне максатта уюштулганы айтпасак дагы белгилүү. Анча-мынча акчага жалданган аялдарга мейли дейли, бирок кээде жогорку кеңештин депутаттары алардан ашып кетип жатышат. СДПК фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина келери менен эле президент тууралуу жагымсыз пикир жазган журналисттерди жазалаш керек дегенден баштады. Ар кайсынын башын сүйлөгөн эл өкүлү кечээ Алыкул Осмонов балким чалыр болгондур деген пикири менен өзүнүн ким экенин көргөзүп койду. Ошондой эле жогорку кеңеште Евгений Строкова деген депутат айым бар экен. Аны эч ким деле билчү эмес. КТРдин жоопкерчилиги тууралуу талкуу болгондо, анда башка каналдардын дагы жоопкерчилигин карайбыз деп сүйлөгөн. Ошондо ушундай депутат бар турбайбы деп койгонбуз. Өткөн апта ичинде Евгения Строкова коомчулукка кеңири белгилүү болду. Ага себеп дагы бир депутат Эльвира Сурабалдиева экөөнүн WhatsApp аркылуу сүйлөшкөнүн интернетке чыгып кеткени болду. Референдум болгону калды. Эмнегедир үстүңкү кабатта отурган айым менен ажырашууга капаланган жокмун. Мен бир бол тууралуу айтып жатам. Бирок ал бизди парламенттик аялдарды бириктирип койду го, ошондуктан салтанаттуу түрдө узаталы. Ооба, эң туура. Ошону менен жогорку кеңештеги миссиясы аяктасын, сөзүнө турсун. Эгер референдум болсо мандатымды тапшырам дебеди беле. Мындайлар кеткенден кийин баары жакшы болот. Кыскасы кетсин. Биз ар дайым айтып жүрчү гүлдү берели. Эртең жолугушуу, мен мисал келтирбейм. Аял киши айттыбы, аял киши кылат. СДПКнын эки айымы бул жерде Бир бол фракциясынын депутаты Чолпон Жакупова жөнүндө сүйлөшүп жатышканы белгилүү. Себеби Чолпон Жакупова референдум боло турган болсо, депутаттык мандатымды тапшырам деп айтканы бар. Бул кат жазышуу интернетке чыккандан кийин коомчулукта ар түрдүү пикирлер жаралды. Көпчүлүгү жагымсыз. Ал эми кат жазышкандардын бирөө Эльвира Сурабалдиева бул жөн гана провокация, көрө албастардын жасаганы деди. Мен актанганды жаман көрөм. Ошентсе да айтайын. Кимдир бирөөлөгө референдумга 3 күн калганда кырдаалды кыйындатуу зарыл болуп жатат. Аларда юмор сезими өтө жакшы өнүкпөптүр. Ачыгын айтсам, депутаттарда Чолпон Жакуповадан башка да талкуулай турган олуттуу маселелер бар. Ал эми Евгения Строкова кесиптешинин калпын чыгарып, чын эле ушундай кат жазышуу болгонун тастыктады. Мени аябай таң калтырганы жана капа кылган нерсе бул маалыматтын интернетке чыгарып жибергендери. Ал эми каттын мазмунунда анчалык жаман нерсе жок. Ар ким өз сөзүнө жооп бериш керек. Өз убагында Чолпон Жакупова депутат айымдар гүл тууралуу эле сүйлөшүп отура беришет деп айткан. Ошондо биз дагы таарынганбыз. Себеби бизде дагы иш көп.
Чолпон Жакупова болсо бул нерсеге философиялык көз менен караарын айтты. Мындай ушакчы депутаттардын деңгээлине түшкүм да келбейт, деди депутат Айым. Бул эки депутат Айымдын жазышканы жөн жерден эмес деп ойлойм. Себеби бул эки аял Конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесинин авторлору. Мен буга каршы чыккам. Мен каршы экенимди ачык жана элдин алдында айтып келгем. Чатта жашынбастан трибунадан беттерин айткам. Мен пикиримди мыйзамга негиздеп билдиргем. Ал эми булар болсо өз пикирлерин билдирүү үчүн мыйзамдуу негиз табышкан жок. Эмне демек элем? Адамдар далил таппай калган учурда жеке жашоого аралашып, ушактарды тарата башташат. Бул кат жазышуу социалдык түйүндөрдө кызуу талкуу жаратты. Саясатчы Равшан Жээнбеков, Алмазбек Атамбаев жана анын тегерегиндегилер ушундай режим түзүп коюшту. Ал жерде таза жана прогрессивдүү инсандарга орун жок. Бул система кошоматчылар менен босогодо турган адамдарды гана колдойт деген пикирин жазды. Болот Абдыжапаров, Ринат Элиманов, Сентябрь. Кыргызстанда аброюн жогору алып сотко кайрылган модага айланды көрүнөт. 1-2 жыл мурда президенттин аппарат башчысынын орун басары Икрам Илмиянов өзүнүн кадыр баркын түшүргөн макала үчүн публицист Уран Ботобековду 1 миллион сомго сотко берсе, президент Алмазбек Атамбаев журналист Дайыр Орунбековду 2 миллион сомго сотко берген. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов тажрыйбалуу саясатчы менен айтыша албайм. Баарын сот чечсин, мага миллион сом алып берсин десе, Эркинбек Мамбеталиев мэрден дагы, атүгүл президенттен дагы катуу кетип, өзүнүн аброюн 5 миллион сомго баалап, Адил Турдукуловду сотко берди. Бакиевдин убагында журналисттер бычакталып, 6-чы кабаттан ыргып кеткен жери жок. Бирок мынтип акча талап кыла берсе, журналисттер жүдөп эч нерсе деле жаза албай калат окшойт. Себеби журналист бирөөгө миллион сом бермек тургай, андай акчаны өзү кармап көрө элек болсо керек. Сотко берүү бул маданияттуу жолу. Андан башка дагы такташуунун жолдору бар. Мисалы Алмазбек Атамбаев президент гана болбогондо, ошол Дайырбек Орунбеков деген журналистти тумшукка бир коймокмун десе, жарандык активист Адил Турдукуловго Алга Кылычев деген жигит кашка тишиңди ыргыта чабам дептир. Жарандык активисттин ден соолугуна зыян келип калбаш үчүн башкы прокуратура кароол дайындап бериш керек дегендер бар. Сөз эркиндиги Кыргызстандын жалгыз бетке кармаган мактанычы, бирок ар бир бийлик учурунда ар түрдүү кысымга кептелип, журналисттер, жарандык активисттер кодулоого, коркутууларга, камоолорго учурап, сабап, өлтүрүлүп келген учурлар да болуп келет. 2010-жылы революциядан кийин куну 100ге жакын баланын каны менен келген сөз эркиндиги учурда кайрадан кысымга учурап, баш кесмек бар, тил кесмек жок деген байыркы кыргыз демократиясынын философиясы кайтып бараткандыгы айтылууда. Социалдык тармакта айткан ой үчүн атайын сотко берип, жана моралдык чыгымга жыкканы чоң суммага, бул бир өнөкөткө айланганы, бул сөзсүз түрдө баягы сөз эркиндигине кысым катара байланыш керек. Анткени ошол кимге ошондой кысым көрсөтүп атат? Ошо бийликке сын айткан, бийликке өзүнүн калыс оюн айткан, адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн көбүнчө оппозиционалдык, биздин Кыргызстанда 100% ошол өзүнүн оюн айткан, эркин позициясын билдирген адамдарга атайын ушундай кысым болуп, моралдык жактан дагы, сот аркылуу материалдык жактан дагы бир кысымдарды кылып, сотко берип, бир өнөкөткө айландырып алды да. Бакиевдин бийлиги тушунда эркин позициясы бар. Бийликти сынга алган журналисттер бычакталып, өлтүрүлүп, коркутулуп келсе, азыр бийлик кысымдын башка жолуна өткөндүгү байкалат. Ал журналисттерди миллиондогон акчага доого жыгып, сот менен оозун жабуу. Кыргызстанда кадыр баркына шек келтирди деп миллиондогон суммага сотко берүү жаңылык деле болбой калды. Учурдагы президент жана анын айланасындагылар кадыр баркты каражат менен өлчөгөн жагынан алдыга эч кимди салбайт. Эске салсак, президент өзү журналист Дайыр Орунбековду 2 миллион сомго доого жыккан. Учурда бул каражатты төлөбөгөндүгү үчүн Дайыр Орунбековдун үстүнөн кайрадан соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. Ал эми Дайыр Орунбеков болсо, акча балдарынын жалаягынан ашпай жатканын, андан ашкан акчаны акырындык менен төлөп берерин айткан. Бүгүн мага болгон 2 миллион президенттин арызында дагы мен сотко кайрылгам. Эмне себептен 2 миллион сом силер кадыр баркына анын пайдасына чечип атасыңар десем, эч ким аны далилдеп бере алган жок. Ошол Атамбаев менин макаламдан кийин ооруп калганы, же болбосо запойго кирип кеткени, же болбосо кандайдыр бир коомчулукка чыга албай калганы боюнча эч кандай мындай далил жок да. Ошол себептен бүгүн бийлик буну адатка айландырып алды. Сөз эркиндигин кысымга алып, эркин ой жүгүрткөн адамдардын мүмкүнчүлүктөрүн чектеп, ким сүйлөсө аларды миллиондогон долларга жыгып алган. Бул бийликтин аша чапкан
бүгүн адилетсиз кадамдардын бири болуп калды. Ал эми президенттин мурдагы айдоочусу Икрам Илмиянов өзүнүн кадыр баркын 1 миллион 800 миң сомго баалап, саясий серепчи Уран Ботобековду сотко берген. Учурда ал чет өлкөдө баш калкалоодо. Атамбаевдин дагы бир жакшы саналашы Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов факты үчүн эмес, үтүр үчүн Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин үстүнөн сотко кайрылып, кадыр баркын 1 миллион сомго баалаган. Бирок сотто кайсы сөз кадырын түшүрүп, намысын тебелеп, эл караган бетин жер каратканын айта албай келет. Кечээ блогер Адил Турдукуловду президент Алмазбек Атамбаевдин дагы бир жакшы саналашы мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев Facebook тармагындагы пикири үчүн сотко берип, кадыр баркын 5 миллион сомго баалаган. Мен биринчиден буну мыйзамсыз деп эсептейм, мындай дубарызды. Анткени соц тармактар бир дагы маалымат каражаттарына кирбейт. Жана ал тартиптер соц тармактарга тиешелүү болушу мүмкүн эмес да. Бул биринчиси. Экинчиси, мен айткандарымды дагы бир жолу тастыктайм. Эркин Мамбеталиев чын эле мурун жөн эле Атамбаевдин жасагычысы болбостон, ал бир нече адамды өлтүрдү деген далилденген соттук чечимдер бар болчу. Ошол үчүн ал түрмөдө отурган. Мисалы ошол эле Сурабалдиев, Чыныбек Алиев алардын ичине кирет да. Бирок 2010 жылы Атамбаевдин бийликке келиши менен, ошонун амири менен мыйзамсыз ага карата туура эмес амнистия колдонуп, ал түрмөдөн чыгып кеткен. Кадыр баркын 5 миллион сомго баалаган президенттин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев ушурдагы Кыргызстандагы кадырын кымбат баалаган адамдардын сап башында. Көрүнүп тургандай, президент жана анын айланасындагылардын кадыр баркынын орточо баасы 1 миллион сомдон 5 миллион сомго чейин бааланууда. Кадыр барк калк арасына сиңген эмгек менен чогултула турган улуу сапат экенин эске алсак, сот бычып берген кадыр барктын баасы канчага чейин кармалат? Марат Төлөмүш уулу, Ренат Элеманов, Сентябрь. Жетимге жөтөлдүн керек эмне деген макал бар. Казынадагы таңсыктыктын көлөмү көбөйүп, экономикалык абалыбыз күндөн күнгө начарлап бара жаткан мезгилде көчмөндөр оюнунун кереги бар беле деген суроолор көп берилчү болду. Азыр ошол жайдагы эйфория сезими тарап, эми акчаны кайдан табабыз деген санаа пайда болду. Бюджеттик мекемелерге бөлүнгөн каражаттар секвертирование болуп кесилип жатат. Мектеп курууга бөлүнгөн каражат балыкчы корумдуга кетип калганын өкмөт башчысы өзү айтты. Ал учурда көчмөндөр оюнуна демөөрчүлөрдөн келген 3 миллион доллар акча каражатынын отчету азыркыга чейин бериле элек дешет Ата Мекен фракциясынын депутаттары. Ырынан чыры көп болгон көчмөндөр оюнун өткөрүү демилгеси башталганда эле экономика алсырап, казынабыз как жарып турганда дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүү акылга сыйбаган саясат катары бааланып, жогорку кеңеште кызуу талкуу болгон. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков көчмөндөр оюнуна анча деле көп каражат кетпейт деп, көчмөндөр оюнун өткөрүүдө демөөрчүлөрдүн акча каражаты топтолуп жаткандыгын жалпыга маалымдоо каражаттарынан билдирген. Ал аралыкта Сапар Исаковдун калпын чыгарып, Каржы министрлиги дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө жалпысынан мамлекет капчыгынан 1 миллиард 695 миллион сом чыгымдалганын ачыктады. Тойда болор, тойдун эртеси да болор демекчи, аталган ири иш-чарага кеткен чыгымдардын эсеп кысабын Ата Мекен фракциясынын депутаттары биринчилерден болуп өкмөттөн сурады. Маданият, маалымат жана туризм министрлигине 37 миллион жана өкмөтүнө, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жаштар иши дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигине 159 миллиондон 4 миллион сом бөлүнүп берилген. Баардыгын жасап отуруп, анан кийин ошол дополнительный дагы 350 миллион көбөйтүп 1 миллиард 584 миллион кетти. Талапка ылайык эл аралык деңгээлдеги шан шөкөттөрдү уюштурууда өкмөт бюджеттин долбоорун киргизип, андан соң парламент менен кеңешиш керек болчу. Бирок ал эрежелер сакталбай туруп, аталган оюн зоок кимдир бирөөнүн көрсөтмөсү менен өткөндүгүн эл өкүлү Өмүрбек Текебаев белгиледи. Көчмөндөр оюнун өткөрөбүз деп чечкен убакта мамлекеттин, кыргыз мамлекетинин андай планы жок болчу. Парламентте дагы, өкмөттө да андай план болгон эмес. Кимдир бирөөнүн каалоосу эрки менен бул маселе пландаштырылып атканда. Ошон үчүн 16-жылкыга буга 1 тыйын каралган эмес. 1 тыйын. Сиздердин министрликтин дагы кийинки жылкы планында бул болгон эмес.
Депутаттардын айтымында көчмөндөр оюну өткөрүлгөнү менен жогорку кеңеш бекитип берген социалдык долбоорлор аткарылбай калды. Маселен, июль айында кабыл алынган ипотека компаниясынан 125 миллион сом алынган. Өкмөт мектептерди курууга бөлгөн каражаттардын көбүн көчмөндөр оюнун утурлай балыкчы корумду жолун курууга сарптап жиберген. Натыйжада бир канча окуу имараттары курулуш иштери бүткөрүлбөй кар астында калгандыгын депутаттар кан какшап айтып келишет. В отношении того, что планировалось построить 100 школ. И мы прекрасно знаем, какое положение по стране со школами, да? Ни одного заседания Чугурку Кенеша не проходит, чтобы депутаты не поднимали вопрос нехватки школ, состояния и прочее. Вот 100 школ планировалось построить. Мы все время говорим, не хватает. То есть мы говорим, давайте увеличим пособие, давайте увеличим пенсию, увеличим социалку. На это денег нет. Не хватает. Появляется определенное мероприятие. Я не буду говорить о значимости и так далее. Сейчас говорю только о финансовой стороне. А деньги не предусмотрены. Они срочно находятся в срочном порядке, да, и так далее. При этом ни для какой отрасли, по вашим словам, проблемы не создаются. Да? Но на самом деле мы же все прекрасно понимаем, что это не так. Мамлекет бөлгөн акчадан тышкары демөөрчүлөрдөн 3 миллион доллар түшкөнү менен анын коомдук уюм деп саналган Улуттук Олимпиада комитетине которулгандыгы түшүнбөстүк жаратты. Эл өкүлдөрү тарабынан бул аракеттерде жемкорлук болушу мүмкүндүгү айтылды. Анан Сапар айтты деп 1,5 миллиард деп кыргытып, анан тигиниси айтты деп туруп, чуу аткан акчалардын баарын коомдук уюмдардын счетуна которуп, мына ушул жерден эч ким айта албайт. Ким улуттук комитетке акча котор жыйнасын деп айтты дегенде өкмөт чечим кабыл алган эмес. Демек муну дагы Сапар кабыл алган. Түшкөн акчанын баарын ушул Икрам экөөнө келген. Канчасы счетко кетти, канчасы башка жакка кетти, аны биз мындан ары териштиребиз. Расмий маалыматтар боюнча быйыл мамлекеттик деңгээлдеги той топурларга 4,5 миллиард сом акча жумшалган. Ошол эле маалда мындай шан шөөгөттөр коррупция менен коштолору айтылып жүрөт. Эксперт Алмаз Аттокуровдун пикиринде коррупция боюнча мамлекеттик деңгээлде маарекелерди өткөрүү, курулуш оңдоо иштеринен кийин эле экинчи орунда турат. Ал жемкорлор той топурлардан акча өнөп калууну адатка айлантты деген пикирин Азаттыкка билдирген. Коррупциядан улам мамлекет баарын ачык айкын айтпай жатат. Чоң бөлүктөргө бөлүп эле маалымат таратып коет. Мисалы, 600 000 сом режиссерлорго же болбосо уюштурууга кетти деген сыяктуу. Бул оюндарга абдан чоң каражат жумшалды. Акча коротууну инвестиция катары караш керек да. Оюндардан канча пайда алдык деген суроо болушу зарыл. Биз мындай иш-чараны жыл сайын өткөрө албайбыз. Дүйнөлүк деп аталгандан кийин башка мамлекеттер да эстафетаны алышы керек. Бирок эч ким алган жок. Демек, инвестиция жактан алып караганда натыйжалуу эмес деген баары түшүнүп турат. 2 жылдан кийин дагы өткөрөбүз деп жатышат. Анда дагы 2 миллиард сомдон ашык каражат кетет. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын текшерсе көп нерсе чыгат. Маселен, режиссердун ишин текшерип, баалар эмнеге анчалык кымбат болгонун аныктоо зарыл. Ошондой эле сатып алууларды да текшерсе болот. Бирок аны көз карандысыз аудитордук компаниялар жүргүзүшү абзел. Чындыгында эле өлкө казынасы кайда жумшалгандыгын эл да билет. Экономикабыз өнүкпөй жатып, эл кыйналып турган учурда бечелге жөтөлдүн не кереги бар эле деп кейигендер да жок эмес. Көчмөндөр оюну мурунку өткөн. Мурунку көчмөндөр оюну дагы шашырыш өтүп, ошону курган жигит. Мени 2 айдын ичинде бүтүрөсүң деп, шунда шашырып бүтүрүп, проектин түзүп берсем өзү строитель экен. Мага айтты, байки шундай болуп атат деп. Мына соттоп жоготушту аны. Жеп алды деп. Эми кайра өтүп атат. Бул кыргызда сөз бар. Үйүндө бир кашык айраны жок, кызынын аты Жууратбек деген. Ушундай болуп атабыз биз. Көчмөндөр деп бир азыр дагы эле биздин чөргөктөгү бешиктеги бою узагынан өтүп төрөлбөй турган балдарга карыз үйүнүм не кажети бар эле. Мен ойлогом бул бийликтен, азыр СДПКдан, мисалы үчүн урматтуу ажообуз күндө биз өнүп өсүп баратабыз. Тимеле дүйнөгө таанылдык биз жакырчылыгыбыз менен, дүйнөгө таанылдык болор болбосту шылтоолоп, мына эмне курлай дүңгүрөктүн эмне кереги бар? Чөнтөгүндө эчтеке жок болгондон кийин.
Албетте ири шан шөөгөттүн өтүшү өлкө беделин көтөрүүгө болгон таасирин жокко чыгарууга болбойт. Бирок Конституциянын түп нускасынын жоголушу Кыргызстанды дүйнөгө көчмөндөр оюнуна караганда эки эсе көп таанытып, өлкө имиджин эки эсе түшүргөндүгүн депутат Алмамет Шыкмаматов билдирди. Ал эми мындай иш-чараларды өткөрүүдө президенттик аппараттын кызматкерлеринин көрсөтмө бериши мыйзам боюнча одоно каталык экендигин эл өкүлү Өмүрбек Текебаев эскертип, өкмөттү мыйзамдагы көрсөтүлгөн нормаларды так аткарууга чакырды. Ошондой эле фракция чыгымдардын кай жакка коромжу болгондугун толук иликтеп чыкмай болду. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь. Кезекти саясий серепчи Табылды Акеровго беребиз. Саламатсыздарбы? Кыргызстан биринчи жолу конституцияга өзгөртүүлөр боюнча референдум өткөрүп аткан жок. Мындан мурда дагы бир нече жолу конституция алмашкан же өзгөртүүлөр кирген, референдум дайыма өтүп турган. Бирок бул жолку конституциялык өзгөрүүлөр башка конституциялык өзгөрүүлөрдөн же конституциянын алмашуусунан өзгөчөлүгү бул өтө шоу менен өтүп жатат. Мисалы үчүн алгачкы эле күндөрдөн баштап конституция жоголуп кетти деген бир мындай саясий оюн башталган. Бийлик тарабынан аны Америка Кошмо Штаттарынын, Орусиянын да массалык маалымат каражаттары айтып чыгып, Кыргызстанда конституциянын түп нускасы жоголуп кеттир деп аябай шылдыңдаган учурлар болду. Бирок бүгүн мына эртең референдум болот деген күнү Токтай Меметалиева конституциянын түп нускасы табылды. Ал Эркинтоо гезитине басылып чыккан версиясы түп нуска экен. Эркинтоо гезитинде ал 200 экземпляр болуп басылып, ага Өмүрбек Текебаев жана ошол конституциялык кеңешменин 56 мүчөсү тең кол койгон экен деп билдирүү таратты. Бул дагы өзгөчө бир шоу же болбосо шоунун аяккы аккордтору болду го деп ойлойбуз. Бирок маселенин баары конституция жоголуп кеттиби же жоголгон жокпу, андай эмес. Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү керек, жана референдум өткөрүү керек. Мына ошондо болду. Мындайча айтканда, кудум эле Крыловдун Карышкыр жана Козу жөнүндөгү баснясына окшошуп калды. Борбордук шайлоо комиссиясы ушул конституцияга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча эки группаны каттап, бири өзгөртпөйбүз деп мындай пропаганда жүргүзсө, бири болсо жок, сөз жок, өзгөртүү керек дегендей мындай шайлоочуларга, коомчулукка билдирүүлөрдү жазап, үгүт иштерин жүргүзүп келишти. Бирок ошол эле учурда коомчулуктагы социалдык тармактарда, массалык маалымат каражаттарында чыгып өз пикирин айтып келди. Мисалы үчүн, жакында эле соц тармактарда өзүнүн Facebook'тагы баракчасына экономист Кубан Чороев билдирүү жасап, конституциянын бир статьясында банктардын кызыкчылыгы өзгөчө мындай көрүлүп калгандыгын айтты. Анда банктан карыз алган адамдар эгерде граждандык милдетин аткарып, аны убагында төлөй албай калса, сот аркылуу же мүлкүнөн ажырап, же болбосо эркинен ажырап калышы мүмкүн экендигин билдирип чыгып, бул дагы өтө кооптуу конституцияга кирген жобо экендигин айтты. Мындайча айтканда, кыргыздардын баардыгы тең бүгүн кандайдыр бир мындай үй бүлөлүк бир иш-чараларды өткөрүүдө банктан кредит алып, анан ошол өзүнүн балдарын үйлөнтүп же болбосо башка иштерин аткарып жаткан учур. Эми бирок бул дагы мындай өтө кыйын абалга келип калышы мүмкүн. Ошол кредит алган адамдар дагы мындай коркунучтуу абалга түшүп калышы мүмкүн экендигин айтып чыкты.
Мындан башка дагы жанагы граждандарды жарандыгынан ажыратуу беренеси бар экендигин да айта кетишибиз керек. Бул дагы өтө кооптуу болуп жатат. Себептенде дүйнөдө бир дагы өлкө өз жарандарын жөндөн жөн эле жарандыктан ажырата койбойт. Бул бардыгыбызга белгилүү. Мына ошондой кемчиликтерден кийин биз бул конституцияда эле эгер референдумда өтүп кетсе, баары бир коомчулук тарабынан өтө көп сөздөр болуп, сынга алынып отура тургандыгын билип жатабыз. Мунун бардыгы тең бир гана ойду жаратып жатат. Эмне үчүн конституциялык өзгөртүүлөрдү бүгүн киргизиш керек болчу. Балким биз конституциянын өзүндөгүдөй 2020 жылга чейин конституцияны өзгөртпөй, шашпай, эч кандай шоуларды өткөрбөй өзгөртсөк туура болмок беле деген ой жаралбай койбойт. Сиздер менен апта программасы болду. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Алмазбек Атамбаев эгер чиновниктер өз байлыгын каяктан алганын көрсөтүп бере албаса, аны конфискация кылыш керек экендигин айтты. Ошондо элде ишеним болот дейт өлкө башчысы. Бирок кандай жол менен конфискация кылышты айткан жок. Апта ичинде акын Алыкул Осмоновдун 200 сомдуктагы сүрөтүндө көзү чалыр болуп калганы талкуу жаратты. Коомчулук бул нерсени талкуулап жатса, Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкина балким чын эле чалыр болгон чыгар деди. Же күлөрүңдү, же ыйларыңды билбейсиң. Ушуну менен апта көрсөтүүсү аягына чыкты. Азыр кесиптешим аба ырайы менен тааныштырат. Эфир аркылуу эмки жумада жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Саламатсыздарбы? Алдыда эртеңки күнгө карата тууралуу аба ырайы менен мен Татты Орозбаева тааныштырам. Эртең 11 декабрда Бишкек шаарында күтүлгөн аба ырайы. Түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, күндүз кээ бир райондордо жаан, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз 10-14 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсүн 3-2 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Ош облусунда түнкүсүн 3-2 градус суук, ал эми күндүзү 1-6 градус жылуу болот. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 3-2 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11 градус суук болот, күндүзү 2-7 градус жылуу болот. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, ал эми күндүз 0-5 градус жылуу. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Ал эми Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн 4-7 градус суук, күндүзү 1-6 градус жылуу болот. Сиздер эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат алдыңыздар, саламатта калыңыздар.